2010 жылга чейин акчасы жок болчу. Мисалы, ошол эле ошо кезде бир социалдык тармактарда сүрөт чыгып атпады. 2010 жылга Алмасты камап атканда бир үйдү көрсөтүп, мисалы, юбилейинде үйү бар болчу. Ага чейин ал үйдү да бир 2 жыл мурун эле алган. Ага чейин мына бул жерде Фрунзе көчөсүндө, Фрунзе Панфиловада квартирада турчу, 3 комнат квартирада турчу, мисалы. Анан ошол айтып атпаймынбы? Шайлоого акчасы жок болчу. Ошо шайлоого акчасы жок, баарыбыздан көп кишилерден акча алды, мисалычы. Көп кишилер айта элек. Азыр айтыш керек, мисалы, тарых үчүн айтыш керек. Мен билем, $2 миллион алып бергендер бар, $3 миллион бергендер бар, мисалычы. Ошолордун баары айтыш керек. Тарых үчүн, что Алмаз булардан алган. Алмаз эч качан акча болгон эмес, бул биринчи. Экинчиден, Алмаз эч качан бизнес кылып көргөн эмес. Алмаз айтып атпайбы, мен тиги Автомаш, тиги заводум бар, ЭВМ заводум бар деп. Алмаз убагында ошол эле тиги Акай Бекерин айткан жокто, 50 миллион рубль менден алып айтмак, жанагы фондко берип, анан ошодон менде кезде менде 50 миллион эмес, 50 тыйын жакчы болчу, мисалычы. Бирок биз акыр менен бутка турдук да. Буга 50 миллионду алып алып, ошол заводдун баарын бул жанагы купондорду сатып алып элден. Элди обнишет эттерген да болчу. Аны эч ким айтпайт. Элде ошо кезде купон баягы Россияда векселдеп элге тараткан. Бизде аны турап биздер купон кылып ар кимге, ар бир адамга 10 000 купондон берген. Ошонун баарын сатып алып, ошол купондон приватизациядан ошол заводдордун баарын мен билбейм эмнеге тарыхты айтпайт. Эгерде бирок азыр ушул кезде мына акырын отуруп алып туруп Автомаш заводунда 50-60 гектар жери менен, ЭВМ bir 30-40 гектар шаардын ортосунда жери менен, эгерде азыр ошол приватизацияны алып чыкса, мен билем, Алмаз, ошол заводду 1,5-2 миллион рубльга сатып алган. 1,5-2 миллион рубльга сатып алган. Баш аягы көп болсо бир 4-5 миллионго 5-6 завод сатып алган. Мына ошол акча, ошону эмнеге чыгарбайт? Мен ойлойм, мына бүгүн чыгарыш керек. Правоохранительный органдар, прокуратуралар буларды аягына чейин казып, заводдор кайсыл канча акчага сатылып алган, кайсыл акчага алынган, эмне кылынган? Мен билем, анткени мен жанында көп мындай иш кылып жүрдүк, мисалы. Мага алчы мынау Нариман, мынау цехти алып алчы, сатып алчы деп килейген мисалы гектар жерлерди эмес менен 30 000, 40 000 доллардан жөнүнө бөлүп, книжка кызыл китепке бөлүп, анан саткан да болчу. Эч кандай иш кылган эмес, эч кандай производство кылган эмес бул. Мен муну айтып келсем, эл ишенбейт да муну. Мына эми тастыкташ керек. Органдар коркпой, үркпөй, анткени ушул күнгө чейин эле, ошол эле правоохранительный органдар, ошол эле башка мамлекеттин органдарында бүт Атамбаевдин кадрлары отуруп, мына ушул убакка чейин ушул бийликтин, ушул өкмөттүн ишин жылдырган жок. 7 жылга чейин булар 7 жылдын ичинде Атамбаевдин убагында отуруп жыргатпаган, азыр жыргатмак эле. Анан азыр булардын баары азыр кетиш керек өзү. Баары арыздарын акырын жазып алып, буларды акырын кетип үйлөрүнө барып өзлөрүнүн оокатын кылыш керек. Мен правоохранительный органдарга жазган жокмун. Мен комиссия түзүлгөндө мен жок болчумун, кызым барып жаз. Мен жазмын да кызымдан берип ийдим. Ал жазган себеби бир эле нерсе. Шайлоого баратканда Атамбаев да акча жок болчу деген нерсе. Анткени Атамбаев менден карыз алып калган. Бирок карызды берген. Мына мен ачык эле айтып коюшум керек, карызды берген. 3 карызды бергенден кийин 3 күндөн кийин камаган. Мына муну тастыктасак болот, мисалы. Бирок андан башка дагы карыздар бар, аны бербей кеткен да. Мен самолеттен айтып, мисалы, карызды качан бересиң дегенде, берем деп кет, дагы эле алдап кетти. Анан эми Кудай буйрса тиги түрмөгө барып калса ошол жерден алып алабыз азыр. Эми өзү азыр тиги түрмөдөн мисалы ошол жерге киргенде сурайт, кимге аласа бересиң бар деп. Ошол жерден айтпаса, ошол жерден алынат, мисалычы. Анан мен дагы эле алдап кетти мени. Бирок ойлойм, ал карызды аларыбызды, мисалы. Тиги карызды ал берген, ал мисалы манизи Атамбаев шайлоого баратканда Атамбаев миллионер эмес деген кеп болчу. Ошол арызда да ошонуп турган. Аны туура эмес түшүнүп алып, аны прокуратурада туура эмес түшүнүп алып, ошондой кылбады, мисалы.